соттон запкы жеген Кыргызстандын жарандары парламенттин алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Алар бир оздон Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү жоголуп баратат деген ойду айтышты да. Негизи эле көп жылдардан бери сот системасында жүргүзүлүп келе жаткан реформадан эмне үчүн майнап чыкпай жатат? Деги эле сотторго карата элдин ишенимин кантип кайтарып алуу керек? Сиздер Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз сот адилеттүүлүгү туурасында сөз кылабыз. Талкууну бүгүнкү катышуучуларын тааныштырып өтсөм, Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Жогорку соттун судьясы Алмазбек Кудайбергенов, саламатсыздарбы? Оболу биз ошол азыркы айткан нааразычылык акциясынан даярдалган видео материалды чогуу көрүп алып, анан талкуубузду баштасак. Демилгелүү топ бул негизи Ата Мекен саясий партиясынын астында түзүлгөн демилгелүү топ. Иштегенибизге 3 айдан ашты. 1000ден ашык жарандар кайрылды. Ошонун ичинен арыздар менен кайрылып, ошонун ичинен 400гө жакын мыйзамсыз чечим чыгарган соттордун чечимдерин юрист эксперттен аныктап, далилдеп, тастыктап коюшту. Өзү үчүн чыгып атат. Анткени ар бирине сурасаңыз, өзү жабыркалангандан бара. Ар бир соттон мыйзамсыз чыгарган чечимдин негизинде азапты тарткан, оорлуу болуп калган. Эгер парламент мынау сотторду тандоо кеңешин парламент каникулга чейин тандабаса, анда качанкысы белгисиз болуп, мына элдер бүт айтып атат. Качан келип кайра соттор шайланышы дагы эле белгисиз болуп калат. И мынау соттор кайра соттор болуп, кайра жаңы соттор шайланып келгиче азыркы соттордун мыйзамсыз чыгарган чечимдери күндөн күнгө көбөйүп, жөн эле каалагандай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн соттор чечим чыгарып атат. Эгер биз талаптарды аткарбаса, анда биздин аргабыз жок, башка курултай чакырышыбыз керек. Курултайдын негизинде накта элдик сот шайлап туруп ошого баш ийет. Бул күнү ошол Ак үйдүн алдына мен да баргам. Ал жерде бир 100гө чукул киши чогулду да. Анан ар бири ошол соттун адилетсиз чечиминен жабыркадык деп кээ бирөө ыйлап жатты, кээ бирөө болсо баягы ичи ачышып айтып жатты да. Анан негизи эле мен сизге алгачкы суроомду сизге берейин. Ушул 300гө жакын мыйзам бузуу боюнча чечим азыр иликтенип бүттү деп атат да. Азыркы чыккан элдер чын эле чыгып жатышабы, же болбосо ошол шайлоо алдында бир партиянын беделин көтөрүп коюу аракетине окшогон жокпу сиздин көз карашыңызда? Эми бул адамдар кандай себеп менен чыгып атканын биз изилдеп көргөн жокпуз. Ошон үчүн атайын эле бир партиянын кызыкчылыгы үчүн чыгып атат деп айтуудан мен алысмын. Эми туура эмес чечим чыккандар арасында болсо керек, ошон үчүн нааразы болуп баягы неметип чыгып атса керек. Бирок эми жанагы эксперттер иликтеп койду деген дагы кайсы эксперттер кандай иликтеди? Эми ал мыйзамдын талабы боюнча бизде атайын ошол жанагы сот системасынын түзүлүшү ошондой каралган. Ылдыйкы таптагы биринчи инстанциядагы сот караган чечимин нааразы болсо экинчи областтык деңгээлде турган сотко даттанып, алардын мыйзамдуулугун текшерет. Андан кийин болсо жогорку сотко кайрылат да ушундай. Анан сот системасынан тышкары кандай, кайсы юристтер кандай деп, анан эгерде жогорку соттун токтому менен күчүнө кирген чечим болсо, ал конституцияда жазылып турат, что жогорку соттун чечими акыркы болот деп. Анан жогорку соттун эгерде ошондой бузулбаган, күчүндө турган чечими болсо, анан кайсы юристтер кандай кылып ага баа берди, анда бул чыккан кишилер жөн эле чыгыштыбы анда? Жок, жөн эле чыкты деп айта албайм. Эми нааразы болуп, жанагындай неметкен чечимдер бар болсо керек. Эми бир түрткү кылган бир себептер болсо керек да. Анткени сиз анча-мынча чечимдер деп айтпадыңызбы? Ал жерде ошол 1000 арыз түшүптүр да, 1000 туура эмес чечим деген. Мен айтканым, мен аларды көргөн жокмун да. Ошон үчүн айтып атам да, арасында болсо керек ошондой неме чыгып калган чечимдер деп. Сиз ал күнү кызыккан жоксузбу, булар эмне үчүн чыкты деп? Жок, биз ал күнү кызыккан жокпуз, ал барып. Өмүрбек мырза, кийинки суроом сизге эле да. Ушул суроону эле улай. Азыркы демилгечи топ түзүлдү 3 ай мурун деп атпайбы? Негизи эле бул топтун курамын кимдер түзөт? Кандайча түзүлгөн? Негизи эле укуктук күчү кандай, же бир саясий топпу? 2010-жылы апрель революциясында бардык бийликтери түп тамырынан алмашты. Биз бир гана бийлик бутаган сотту алмаштырбастан алып келип аттык. Анткени шайланган сот гарантия болуш керек. Ал шайланган мөөнөтүнө чейин иштеш керек деп. Бирок 2010-жылы революциядан кийин конституциялык кеңешмеде сотторду толугу менен алмаштыруу боюнча чечим референдумга коюлду, жана аны эл колдоду.
соттор эң коррупциялашкан система экендигин мурунку жана кийинки президенттер дагы какшап жүрүп өтүп кетишти. Демилгечи топто ошол үчүн түздүңүздөр банда. Мен мисалы айылга барсам, бир коңшубуз туугандарынан акча сурап 15 000 сом жинай албай жүрөт. Баламдын башына түшүп сотко бар деле, акча жинап кел деп сот процессин токтотуп тур. Эми бүткүл эл жашырынбай ачыкка чыгып калышканда коркпостон. Бүткүл эл сотко пара бериш үчүн айыл акча жинап жүрөт. Бир жыл мурун 27 июнда соттордун баары алмашылсын деген чечим чыкты. Бул прецедентсиз чечим. Биздин өлкөдө, башка өлкөлөрдө дагы болгон эмес. Толугу менен тазалайлык деген айла кеткендеги чечим. Бирок биздин реформа 1 жылдан бери кармалып жатат. Мындай ишти тез жасаш керек. Тез жасабаса эртең алмашып кетерин билген судьялар көп учурда мыйзамды эмес, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп калышы мүмкүн. Ошондуктан демилгелүү топтор тез аранын ичинде сотту тандап алуу кеңешин түзгүлө. Көпкө күттүрбөстөн ушул ишти тез аранын ичинде ары же бери кылгыла деп чыгып олтурат. Бул топ кандайча түзүлдү? Мен айтам, мен президентке жылдын башында кирдим. Ведомстволук комиссия түзүп, ар бир соттун ишин иликтеп, жиликтеп, жет атасына чейин иликтеп, айлыгы кандай жашайт, чыгымынан, кирешесинен чыгымы көппү, ошолорду чейин иликтеп, анализ берип, жардам берелик дегенбиз. Тилекке каршы ал комиссия дагы деле түзүлөт. Ошондон улам граждандар өзүлөрү демилгеси менен соттордун үстүнөн түшкөн арыздарды алып, иликтеп, ага баа берелик деп түзүштү. Булардын сунушунун күчү кандай? Бул граждандык демилге. Туура эми наразы болгон адамдар ар дайым соттун чечимине наразы болгон адамдар болот. Бирок эгер сот туура чечсе, эл ага ынанат. Ага моюн сунат. Бүгүн соттун адилеттүүлүктөн тайгандыктан ишеним болбогондуктан кандай чечим болсо дагы элдер туура эмес деп мындай терең ишенип алышкан. Мына ошол сотко болгон ишенимди, мыйзамга болгон ишенимди калыбына келтириш үчүн биз люстрация, тазалануу, жаңылануу процессин баштадык. Жогорку соттун бекем чечимдерин кайсы эксперттер талдап жатканын билбейм деп айтып жатат. Албетте, билбейт. Ал эксперттердин квалификациясын да биз билбейбиз. Алардын сунушунун сөзсүз күчү дагы болбойт. Бирок ошол жыйналган материалдар сотту тандап алуу кеңеши түзүлгөндө ошолорго өткөрүлүп берилет. Ал сунуштардын күчү сунуш берүү. Ал материалдарды кеңештин алдында түзүлгөн атайын бул уже мамлекеттик эксперттик топ иликтейт, баа берет. Мына ошого жарышат, тигил же бул сот шайлоодон өтөт же өтпөйт. Ошо элдин сунушу деп жатпайсыздарбы? Анан мен ошол акцияга барганда ушундай кагаздарды таратып жатышты да, уюштуруучуларчы. Бирок ал жердеги элдер мен жаныма келип, бул эмне болгон кагаз экен, окуп алалычы, кандай талаптар экен деп, муну болсо бул элдин мынакей койгон талаптары деп көрсөтүп атты да. Элдер болсо менин колуман кагазды келип окуп жатышты. Кандай талаптар экен? Анан окуп алып, ушундай эле, бирок мен өзүмдүн ушундай ишим бар эле, ошону чечип берсе деген көйгөйлөрдү айтып атышты. Койгон талаптар негизинен түшүнүктүү жана эл тарабынан кабыл алына турган талаптар экен. Сотту тандоочу кеңешти тез курагыла дейт. Мына 1 жыл болду. Тез чечи ары же бери кылбасак, сот системасы чирип жатат. Бул демилгечи топтун сунушу элден биринчи. Элдин атынан талап кылып атат. Биз дагы аракет кылып атабыз. 1 жыл кечиктик, бирок аракет кылып атабыз. Алмазбек мырза, сизге ушул эле суроону улайда, азыр эле айтылып кетпедиби? Негизи эле Кыргызстанда эгемендик алган жылдардан бери сот системасында реформа келе атат да. Акаев дагы, Бакиев дагы реформа жасайм деп ишендирди эле. Эми негизи бул сөздөн элдер деле ренжип калды. Кээ бирөө болсо баягы күлкү менен кабыл алат да. Сиз өзүңүз нукура бир реформа болот ушул система деп ишенесизби? Көп жылдан бери жана айтылып келаткандар туура. Сот системасында реформа болбой калганы баягы ар бир бийликке келген биздин жетекчилер өзүнө ылайыктуу жерин гана айтып, мындай реформа кылам деп, анан ошол иштердин баары аягына чейин чыкпай, сөз боюнча эле айтылып, что биз сот системасын реформа кылып атабыз деп. Реформа кылганда эми азыркыдай мына толук кандуу реформа кылганга эч бир аракет кылынган жок. Аны мына баарыбыз эле билебиз. Кээ бир закондорго өзгөртүүлөр киргизип атты, соттун системасынын структуралары өзгөрүлүп атты. Анын баары баягы толук кандуу реформа дегенге жатпайт. Кандай реформа керек эле? Реформа башталганда биз дагы айтканбыз. Биринчиден